Бүгін Кыргыз Улуттук университетинин 8 корпусундагы илимий китепканасында Интербилим аталышындагы маалыматтык ресурс залынын ачылыш аземи болуп өттү. Электрондук китепканага 20 компьютер орнотулуп, студенттер менен мугалимдер үчүн илимий китепкананын маалыматтар булагы жана дүйнөлүк ресурстар чогултулуп киргизилген. Открытие информационно-ресурсного зала Интербилим научной библиотеки Киргизского национального университета приурочено к году развития регионов и цифровизации страны, объявлено Сооронбаем Жээнбековым, президентом Кыргызстана. В информационно-ресурсном зале Интербилим собраны электронные ресурсы научной библиотеки, а также мировые ресурсы, которые необходимы для образования наших студентов-преподавателей. Салтанатка Улуттук университеттин ректору Канат Садыков жана университеттин бүткүл жамааты катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө коноктор маалыматтык ресурс залы менен таанышып, компьютерлердин иштерин көрүп чыгышты. Мээрим Асангазиева, Бектемир Икрамбай уулу, Бала Сагын ТВ.